Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши, миграция жаңылыктары. Мекендештер, сөз баштарынын астында биздин Telegram каналды колдоп катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube канал жакында жабылышы мүмкүн. Азыр болсо мезгил менен токтоп иштеп атат. Ошон үчүн бардык маалыматтарды, миграцияга ылайыктуу маалыматтарды биринчи ирет Telegram каналга жүктөйбүз, анан кийин YouTube каналга жүктөйбүз. Достор менен бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, өткөндөгү жумада Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзүнүн соц барактарында айтып кетти. Кыргызстанды, кыргыздардыктарды Россия Федерациясынан выдворение, депортация кылсаңыздар, анда Евразия экономикалык бирикмесинде биз эмнеге жүрөбүз, эмнеге жүргөнүбүздү элибизге, журтубузга, кыргызстандыктарга кантип түшүндүрүп бере алабыз деп. Ошол жааттан кыргыздарга депортация жана выдворенияны кылбоону жазып кеттилер. Бул тууралуу бүгүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дагы өзүнүн кыскача интервьюсунда айтып кетти. Бирок биз Тышкы иштер министрлиги деңгээлинде биз алар менен дайыма консультация, диалог жүргүзүп атабыз. Биз ЕСтин мүчөсү болгондон кийин биздин граждандарга Россияда кандай иштесе, ошондой иштей беришет. Эч кандай алардын укугу бузулган жок. Бирок бореки азыркы жаңы киргизип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошол жака барып регистрация өтүп, жумушун таап, ошо иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көргөзүп турган болсо, эч кандай аларга карама каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойт элем, ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирок биздин граждандар Кыргызстан ээттин мүчөсү болгондуктан биздин граждандарга эч кандай тоскоолдук болбойт. Кыргыз жарандарына тиешеси жок. Мекендештер, Москвадан квартира алам десеңиз, ипотекага выкуп, первичка, вторичка, ушул жашынакай чырайлуу кызыбыз алып берет. Нурхом агентствонун жетекчиси, Москва Ситиде офиси бар. Телефон номер. Номер 965 131 1121 номерине кайрылып 6% менен ипотекага үй алсаңыздар болот. Жана 3%, 2% айткан, аны телефондон чалып өзүңүздөр билип алсаңыздар болот. Чалыңыздар, кайрылыңыздар. Бирок Россия Федерациясында көп учурда мыйзам жогору жакта башкача иштейт, жерде такыр башкача иштейт. Ошон үчүн үстүнөн астыга чейин сигнал келгичекти кандай дагы көп мекендешибиз тилекке каршы чарчап калышы мүмкүн. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен тышкары Орусия тарапка дагы сөз жеткендей болду окшойт. Себеп деген бүгүн Россия Федерациясынын федеральное собрание деп коет. Бул башкы кеңеш, ал жерде төрайым Валентина Матвиенко. Ал айымдагы ушул Россия Федерациясында мигранттарга каршы терс көз карашты туура түшүнүү менен мамлекеттик ар бир структура туура иштеп, биринчи иретте мигранттарды эмес, биринчи иретте ошо мигранттардын эсебинен коррупция түзүп аткан Ички иштер министрлигин текшерүү, ошо миграция жаатындагы коррупция жазасын жогортулуу түрүндө пресс-конференция өттү. Бул Валентина Матвиенко Россия Федерациясында политиктердин эң абройлуу политиктердин бири. Ошон үчүн сөзсүз түрдө өтөт, тийиштүү органдарга жетет деп ишенебиз. Бул тууралуу болсо кененирээк маалымат чыкты, ошонун видеосун көрүп коебуз, андан ары сөздү уланталы. Масштабировать отдельные эпизоды. Коллеги, это не полезно. Ну вот я вам скажу вам, как председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, я считаю, что очень важно укреплять горизонтальные связи, человеческие связи. Это продолжение той дружбы народов России, стран СНГ. Мы жили в одном государстве, у нас есть общие традиции, у нас есть общие интересы.
И в то же время это серьезный фактор, вот такие прочные дружеские связи на пространстве СНГ, это и фактор такой стабильности в регионе. Но мы не можем пойти по пути запретительной миграции, но это понятно и очевидно. Мы будем продолжать совершенствование законодательства во взаимодействии с нашими коллегами из тех стран, которые в основном направляют миграционные потоки. И думаю, что мы цивилизованно сможем справиться с этой проблемой и поставить ее в такое правильное, законное, взаимовыгодное русло. Негізілі Россия Федерациясында бардық мыйзам иштешине жана иштегенде жогору жакта өзүнчө, кийинки жерде өзүнчө. Биз дагы ошол түшүндүрүү боюнча министрлер комитетинин төрагасынын орун басары айткан себептен биз дагы өзүнчө бир азыр кат даярдап атабыз. Ошол катта болсо Адан баштап яга чейин мигранттар кайсыл оорчулуктарды, кыйындарды өтүп барат деп туруп, жакынкы арада бир жуманын ичинде ушул катты Эдил Байсаловго жөнөтөбүз. Кудай буюрса, ошол биздин үнүбүздү угуп, мигранттарга тиешелүү көйгөйлөрдү угуп туруп, ошонун негизинде ар бир көйгөйдү эске алат жана Россия тарапка жеткизет деген терең ишеничте болобуз. Жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, ушу ишкерлерди колдоо максатында биз бүгүн дагы бир уюмду жардамга алып кетели. Медцентр Мирамед, Добрынинский метро, Люсиновский улица Люсиновская, 13 строение 1, метродон 1 минуттук жол экен. Бүт дарылануу боюнча ооруп атсаңыз, тиш дарылайын десеңиз, иш дарылайын десеңиз кайрыла бересиздер. Мекендештердики 10%-дан баштап 30%-га чейин диаспорадан десеңиз силерге скидкаларын кылып берет. Телефон номери болсо +7926 701 67-22. Мирамед клиникасы бизден кыргыз мекендештерге тиешелүү клиника. Добрынинский метрода жайгашкан. Сак саламат болуңуздар, жакшылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Көрүшкөнчө мекендештер.